Зил тоо лыжа базасында Пакистандын жараны сабалды. АКШда Джо Байден 46-президент катары ант берди. Жогорку кеңеште Арстан Алайды дарылоо сунушталды. Сот Дамир Мусакеевди үй камагына чыгарды. Зил тоо лыжа базасында Пакистандын жараны сабалды. Зил тоо лыжа базасында Пакистандын жараны сабалды деген аталыштагы видео Штраф Телеграм каналына чыкты. Белгилүү болгондой, окуя 17 январь күнү тоодо эс алып жүргөн учурда болгон. Бардыгына айрыкча конокторго жакшы мамиле кылалычы, аларга 3 айдын ичинде 8 жолу кол салуу болгонун айтып беришти. Кандай гана себеп болбосун, эч кимдин өз алдынча жазалоого укугу жок деп жазылат. АКШда Джо Байден 46-президент катары ант берди. Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-президент катары ант берди. Ант берүү аз эми көрүүчүлөрсүз өттү, бирок 20 миңден ашуун аскер катышты. Кошмо Штаттарда мурдагы президент Дональд Трамптын тарапташтары нааразычылык өткөрүшү ыктымал деген жүйө менен 24 январга чейин өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ага улам пандемияга байланыштуу Вашингтондун аткаминерлери шаар жашоочуларын үйдө болууга үндөгөн. Инаугурацияда көрүүчүлөрдүн ордун 190 миң америкалык желеке ээледи. Адатта ант берүү аземинде АКШнын мурдагы президенттери катышат. Дональд Трамп Байдендин жеңишин таануудан баш тартып, инаугурациянын алдында Ак үйдөн чыгып кетти. Инаугурация аземине Трамптын учурунда вице-президент болгон Майк Пенс, мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама катышты. Коноктор социалдык аралыкты сактоо менен отургузулду. АКШнын улуттук гимнин ырчы Леди Гага аткарды. Байдендин антын Кошмо Штаттардын жогорку сотунун башчысы Джон Робертс кабыл алды. Саясатчы Байдендердин үй бүлөсүнө таандык Библияга колун коюп ант берди. Вице-президент Камала Харристин анттын жогорку соттун судьясы Соня Сотомайор кабыл алды. Андан соң президент Джо Байден менен вице-президент Камала Харрис аскер парадын кабыл алышып, Арлингтондогу улуттук көрүстөндө белгисиз жоокердин мүрөсүнө гүл чамбар коюшту. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. Жогорку кеңеште Арстан Алайды дарылоо сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Самат Исанов президенттикке талапкерлигин койгон Арстанбек Абдылдаевке чара көрүү керектигин парламенттин бүгүнкү жыйынында айтты. Анын айтымында Арстан Алай өзүн кудаймын деп миңдеген жарандардын башын айландырып жатат. Мындан улам эл өкүлү Арстан Алайдын оорулуусу же оорусу жоктугун тастыктоону, болбосо экстремизмге байланыштуу чара көрүүнү сунуштады. Сот Дамир Мусакеевди үй камагына чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 9-башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жан сакчысы Дамир Мусакеев үй камагына чыкты. Тиешелүү чечимди Мусакеевдин ишин караган Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр 31 декабрда чыгарганын Атамбаевди жактаган КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева азаттыкка билдирген. Жогорку сот 9 декабрда Дамир Мусакеев боюнча мурдагы 2 инстанциянын өкүмдөрүн жокко чыгарган.
ишти башка соттук курам менен кайра караш үчүн Свердлов райондук сотуна кайтарган. Мусакеев 2019 жылдын 24 майында УКМКнын 9 башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратылып, сот залынын Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырган. Башкы прокуратурада Дамир Мусакеевке 2016-2017 жылдары аталган башкармалыкты жетектеп турган кезде мыйзамдоодону бузган. Анын кесепетинен алдыңкы кезекте турган кызматкерлерге үй тийбей калган. 15 кызматтык батир туура эмес бөлүштүрүлүп, 3 кызматкер 2 жолу үйлүү болгон. Ал эми муктаж 18 киши турак жайсыз калган деген негизде айып таккан. 37 жаштагы Мусакеев өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып келатат. Дамир Мусакеев Алмазбек Атамбай президент болуп турган учурда бир нече жыл анын жеке жан сакчысы болуп, УКМКнын 9 башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган.